Өкмөткө бир справка гана барышым мүмкүн. Бөлөк эч мындай бир өкмөттөн бир жардам сурап бара албай жатам да бир нерсегечи. Ошон үчүн өкмөткө мындай биз ишенбей калдык да. Эл өзү ашаркы эле бүтүрүп атабыз. Экономиканы жакшы билген, ишкер, элди ойлогон, эң негизи ыймандуу, адилеттүү, бирөөнүн акын жебеген мындай жетекчилер болсо, Кудай кааласа, Кыргызстан келечеги оң болуп кетет. Жогорку кеңештин спикери, парламенттик шайлоого талапкер катары аттанган Дастанбек Жумабековдун Таласта жаңы төрөгөн келинге берген сүйүнч акчасы тууралуу расмий маалымат 3-чү рет өзгөртүлдү. Жумабеков 14 сентябрда Таласка жогорку кеңештин төрагасы катары жумушчу сапар менен барып, жаңы төрөгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Алгач бул каражат спикердин фондунан бөлүнгөнү айтылып, кийин үй бүлөсүнүн атынан көрүндүк катары берилгендиги расмий кабарланган. 17 сентябрда парламенттин басма сөз кызматы кайра маалымат таратып, каражат фонддон бөлүнгөнүн кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу жогорку кеңештин спикери алдыдагы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын тизмесинде бараткан Дастанбек Жумабековго байланыштуу талашты 17 сентябрда карап бүтүүгө тийиш. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында жумушчу топ эрежеге ылайык 3 күндө корутунду чыгарып, жалпы жыйынга сунушун жибериши керек. Төраганын фонду мамлекеттик каражат шайлоо эрежесине ылайык талапкер үгүт маалында мамлекеттик каражатты колдонсо, административдик ресурсту пайдаланган болот. Чөнтөгүнүн акча берсе, шайлоочуну сатып алуу болот. Ушундан улам БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова Кыргызстан партиясын шайлоо жарышынан четтетүүнү сунуш кылып, комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнөн колдоо таба алган эмес. Спикердин келинге акча бергенине байланыштуу маселени БШКнын карамагындагы жумушчу топ карап чыкмай болгон. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы төрага үгүткө катышпай жатканын, аймактарда жумушчу сапарларда жүргөнүн, буга жогорку кеңештин макамы жөнүндө мыйзам жол берерин билдирди. Өзүңөр көрдүңөр, жогорку кеңештин расмий пресс-службасы кечээ пресс-релиз таркаткан, ошол өзүнүн чөнтөгүнө берди деп. Бул ошол акчаны шайлоочуга бергени далили. Анан мен ошол суроону Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн алдында чыгардым. Маселени карашыбыз керек, талапкердин каттоосун жокко чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде бул добуштарды сатып алуу, административдик ресурсту пайдалануу десем, тилекке каршы кайтадан бардык мүчөлөрдүн катышкан мүчөлөрдүн бардыгы менден сырткары каршы добуш беришти. Бул маселени даярдашыбыз керек, бул маселени такташыбыз керек жана башка деген ар кандай себептердин аркасы менен.